Эки дос элге гана таянса болот. Ийгилик жылмаят. Учурда саясат кызыды. Президент Садыр Жапаров менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевди каралоо, рейтингтерин түшүрүү кампаниясы күч алды. Коомчулук кайсыл жагына ишенерин билишпей, баштары маң. Мындай жагдайда ушак айыңдарга чагымчылдыкка алдыруунун кажети жок. Эки дос адаттан сырт кетишпей, адилеттүү багыттарын, баштапкы идеяларын уланта беришсе, эч кандай коркунуч жок. Болгону элге таяныш керек. Ал эми бузукларды убакыт аныктайт. Маршруттун айдоочусу жүргүнчүлөрдүн көзүнчө автобустун айдоочусун ашатып сөктү. Маалыматты кол борборго окурман жөнөттү. Анын айтымында жүргүнчүлөрдүн бардыгы маршруттун айдоочусунун агрессивдүү жүрүм турумуна күбө болушту. 01 KG 177 ЭДК номердеги маршруттун айдоочусу муниципалдык автобустун айдоочусун ашатып сөктү. Маршруттук линиянын жетекчилерин, медианы ушул көрүнүшкө көңүл буруп, айдоочулар менен таалим-тарбия жана этика боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнү суранабыз деп окурман кайрылды. Эмне кыласыз? Кандай эмне кыласыз? Сыйлаганда сый барбай болдону мында? Сөгүнбө дейт. Сөгүнбө, брат. Хватит нервы мотать водителю. Сөгүнбө. Байке сөгүн. Рахмат атаңа. Рахмат атаңа. Чыңгыз Айтматовдун унаасы сатыкка чыкты. Лалафо онлайн базарында Mazda Cronos үлгүсүндөгү унаа сатыкка чыкты. Ал жарыяда белгилүү жазуучу Чыңгыз Айтматовдун унаасы деп жазылган. Репортер KG сатуучуга байланышканда, унаа Роза Айтматовага таандык экенин, бирок аны өз малында залкар инсан айдап жүргөнүн билдирди. Анын айтымында унаа азыр Талас облусунда сатылууда, абалы жакшы 200 000 сомго бааланган. Жарыяда жазылган маалыматтар боюнча жашыл түстөгү Mazda Cronos 1992 жылы чыккан, 150 000 чакырым айдалган, бензин менен жүрөт. Бул унаанын элдин колуна кантип өтүп кеткени боюнча азырынча так маалымат жок. Бийликти күч менен басып алуу. Социалдык тармактарда тараган бийликти күч менен басып алуу тууралуу маалыматтын негизинде Алмаз Сарыбаев кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрдин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда Сарыбаев бийликти күч менен басып алууга шектелүүдө. Ал Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Эскерте кетсек, буга чейин бир катар саясатчылар Ички иштер министрлигине сурак берип чыкты. Президент Садыр Жапаровка 7 облустан кайрылуу түшүп, катка маданият ишмерлери, Кыргызстанда аты таанылган бир нече саясатчылар тобу 17 сентябрь күнү 100 000 киши алып чыгып, курал-жарак менен бийликти алмаштырабыз деп жаткан үчүн аларга чара көрүү талабы жазылган. Жогорку кайрылуу бир канча саясатчыларды дүрбөлөңгө салып алды. Ички иштер министрдин эшигин аттап, бир күндүк убакытын сурак менен өткөрүп чыкты. Бизге жеткен маалыматтарга таянсак, 16 сентябрда саат 14:00го эки достун суугуна тоңуп, ысыгына күйүп, оор күндөрү аларга тирек болгон эки достун эркиндиги үчүн 11 жыл экс-президенттер менен коркпостон күрөшүп келген саясатчы Жылдызкан Жолдошова суракка чакырылган. Жалган жала менен күнөөлүү кылганга аракеттенген тергөөгө алынган Жолборстун ургаачысы лакабы бар Жолдошова сурактан коркуп деле койбосо керек. Эки достун бул аракетин коомчулук кандай кабыл алат? Кеп ушунда. Кыргызстанда Тажикстандын эки жараны өмүр бою эркинен ажыратылды. Баткен облустук соту Тажикстандын эки жаранын Аскар Юнусов менен Абдурозик Кахаровду өмүр бою эркинен ажыратты. Алар тынчтыкка каршы кылмыш кылуу жана талоончулук беренелери боюнча күнөөлүү деп табылган. Бул тууралуу ММКлар жазып чыгышууда. Маалыматка ылайык, Тажикстандын соттолгон жарандары быйыл апрель-май айларында болгон чек арадагы куралдуу кагылышуудан кийин кармалган. Азырынча Тажикстандын бийлиги Кахаров менен Юнусовго карата чыккан сот өкүмү боюнча комментарий бере элек. Аскар Юнусовдун атасы Абдулазиз Юнусов
өкүм 14 сентябрда чыкканын билдирди. Анын айтымында сот отурумдары жабык өтүп, сот залына айыпталуучулардын жакындары киргизилген жок. Кахаровдун жубайы Наркис Жапорова сотко Кыргызстан тарап дайындаган адвокат Мелис Абдуратов катышканын билдирди. Аскар Юнусалиев менен Абдурозик Кахаров быйыл май айында кармалган. Абдулазиз Юнусовдун айтымында алар чек ара сызыгы жок аймакта кыргыздар менен бир көчөдө жашашат. Булак жети ТВ KG. Баткенде аткезчилик жол менен Тажикстандан Кыргызстанга ташылып келаткан күйүүчү май менен кубаттандыруучу суусундуктар аныкталды. Бул тууралуу чек ара кызматынан билдиришти. Маалыматка караганда 16 сентябрда Кожомбулак тилкесиндеги чек ара отряды 2000ден ашык Банка Ягуар кубаттандыруучу суусундуктарды мыйзамсыз алып өтүүгө аракет кылган 36 жаштагы Hyundai Porter унаасынын айдоочусун аныкташкан. Ошол эле күнү Мазар аймагында чек арачылар 240 литр күйүүчү майлоочу материалдарды Тажикстандын аймагына өткөрүүгө аракет кылган кыргыз жарандарын кармашкан. Араван районунун Анаров айыл аймагынын Бешкарам айылындагы жаңжалдан кийин милиция кызматкери асманга ок атты. Сөз тармактарда Араван районунда бир топ адам ысычуу болуп, милиция кызматкерлери да жүргөнү тууралуу видео тараган. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматы боюнча 3 адамдын ортосунда чыр чыгып, бирөөнүн дүкөнү талкаланган. 2021 жылдын 8 сентябрында саат 19:30 чамасында Араван райондук ички иштер башкармалыгына белгисиз жаран телефон аркылуу байланышып, Бешкарам айылында 3-4 адам урушуп жатканын кабарлаган. Алдын ала текшерүүнүн жүрүшүндө бир көчөнүн жашоочулары өз ара мушташып, арасында бирөө колуна балта алып, башка бирөөгө таандык болгон. Диларам аталышындагы азык-түлүк сатуучу дүкөндүн эшигин, терезесин сындырып салган. Ыкчам тергөө тобу окуя болгон жерге барып, колунда балта бар адамга колундагы балтаны таштоо тууралуу бир нече жолу эскертүү берген, бирок ал баш ийген эмес. Кызматкер эскертүү иретинде асманга бир жолу ок атып, жарандардын агрессивдүү аракетине бөгөт коюшкан. Жаңжалдашкан тараптар тергөө кызматына алынып келип, бейбаштык беренеси боюнча сотко чейинки өндүрүш иш ачылып, тергөө иштери жүрүүдө деп айтылат маалыматта. Жалал-Абадтын тургунунан 6 килограммдан ашык гашиш табылды. Атайын операциянын жүрүшүндө 6 килограмм 922 грамм гашиш табылып алынды. 11 сентябрда саат 14:00 чамасында Жалал-Абад шаарында Өзбекстандын жараны мурда өз өлкөсүндө жана Кыргыз Республикасында соттолгон 1970 жылы туулган жаран кармалган. Кармалган жаранды текшерүү учурунда андан түстүү баштык табылып, анын ичинде скотч менен оролгон 2 таңгактагы кочкул күрөң түстөгү өзгөчө жыты бар зат болгон. Табылып алынган заттын жалпы салмагы 1 килограмм 905 грамм болгон. Ооган түспөлүндөгү гашиш экендиги аныкталды. Ошол эле күнү саат 19:00 чамасында баңгизатты сатууну көздөп жаткан жаран кармалган. Саткан баңгизат үчүн акча каражатын алуу учурунда 1995 жылы туулган Жалал-Абад облусунун Сузак районунун тургуну кармалган. Анын шымынын оң чөнтөгүнөн көзөмөлдөнгөн затты сатып алуу үчүн берилген $8,000 табылып алынган. 12 сентябрда түнкү саат 1:00 чамасында Жалал-Абад шаарынын тургунунун жашаган жерин тинтүү учурунда өзгөчө жыты бар таңгакталган 5 зат табылган. Анын жалпы салмагы 6 килограмм 922 грамм ооган түспөлүндөгү гашиш болуп чыккан. Иликтөөнүн жүрүшүндө баңгизат Чүй облусунун Карабалта шаарында жайгашкан сугат талааларынан жеткирилгени аныкталды. Кармалган жарандар тергөө абагына киргизилип, сотко чейинки өндүрүш уланууда. Уруксат кагаздары жок. Бишкектеги 30дан ашуун көп кабаттуу үй сүрдүрүлүшү мүмкүн. Мамлекеттик курулуш комитетинин архитектуралык курулушту көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкерлери республика боюнча руксатсыз курулган 59 көп кабаттуу үйдү аныкташты. Бул тууралуу башкармалыктын басма сөз кызматынан билдиришти. Баары турак жай объекттери жана алардын 37си Бишкекте, Ошто 18, Чүйдө 4. Мыйзамсыз курулган имараттардын тизмесине Элит Хаус Строй,
Альянс Курулуш, Имарат Прорез, Эмаком жана башка компаниялардын объекттери кирген. Мам курулуш мыйзамдуу чечим чыгаруу үчүн тиешелүү органдарга кайрылган. Мыйзамга ылайык шаар куруу жана архитектуралык документтерсиз курулушту жүргүзүү мүмкүн эмес. Түптө кутуга салынган окуучу бийлик өкүлүнө тартуу кылынды. Окуянын чоо жайы. Ысык Көл облусунун Төп районунун Төп айылындагы орто мектепте биринчи коңгуроо салтанатында кутуга салынган окуучу айыл өкмөт башчысынын орун басарына сюрприз кылган. Бул көрүнүш соц тармакта кызуу талкууну жаратты. Супер KG порталы окуя тууралуу Төп айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Канат Курманалиевге байланышканыбызда төмөнкүлөрдү билдирди. Аны эмнеге жиберишкенин билбейм. Учурда кыз тумчугуп калса эмне болот деп баары сөгүп жатышат. Чыгыңыз дешкенинен билбей эле чыккам. Ал нерсе акимге даярдалган экен. Аким барбай калган. Мен айыл өкмөт башчысынын ордуна баргам. Куттуктоо сөзүн сүйлөп, андан соң мени ортого чакырышты. Чыксам ушул кутуну ачып коюңуз, сюрприз дешти. Атсам эле 1-класска келген окуучу кыз жылмайып чыга калды. Аны көтөрүп, бетинен өөп, жакшы каалоо тилектеримди айттым. Кутунун үстү ачык экен. Үстүнө 5-6 шаарларды коюп, лента менен байлап коюшкан экен. Лентаны тарткан эле шаарлар өйдө ушту. Кыз шак эле тура калып, жылмайыңкы карады. Мектеп кызматкерлеринен сурасам, бул нерсени уюштургандан мурун окуучу кыздын ата-энесинен уруксат алышкандыгын айтышты. Аларга сюрпризиңер орой болуп калды деп айттым деп билдирди Курманалиев.